Эфирде Адил сөз программасы, аны мен Айжамал Түгөлбай Алпарам, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадымаров 18 январда башкы прокуратурага 3-чү жолу чакыртылып, соңку 2 күндөн бери эртеден кечке чейин сурак берди. Жогорку кеңештен 6 мандат алган Бүтүн Кыргызстан фракциясы азыр парламенттеги негизги оппозициялык күч болуп турат. Анын депутаттары Адахан Мадымаров чек ара протоколу боюнча сурак берсе, Оразайым Нарматова, анын атасы Көчкөнбай Нарматов диплом иши боюнча УКМКга чакыртылган. 18 январда дагы бир депутат Исхак Масалиев да прокуратурага кирип чыкты. Ал өзүнүн демилгеси менен чек ара протоколу боюнча сурак бергенин билдирди. Мындан башка дагы бир катар саясатчылар ар башка иш боюнча атайын кызматка каттап жатат. Алсак Азимбек Бекназаров Юн окуясына байланыштуу сурак берсе, Данияр Тербишалиев атайын кызматка сүйлөшүүгө чакырылганын Facebook баракчасына жазды. Бүгүн биз дал ушул суракка чакыруулар боюнча кенен сөз кылабыз. Студиябыздын коногу көз карандысыз талдоочу Азамат Бакиров. Саламатсызбы агай? Студиябызга кош келипсиз. Алгач эле суроом агай, бул чакыруулар тийиштүү кызматтын кандайдыр бир өзүнүн орду бар экенин билдирип атабы, же иштеп атканын көрсөткүсү келип атабы, же кандайдыр бир да кызыкчылыктар болуп жатабы? Сиздин пикириңиз кандай? Сиз туура байкагандай эле, албетте ушундай мамлекеттин негизги таяна турган структурасы бул ушундай күч органдары. Албетте алар дагы кылып аткан ишин көрсөтүп туруш керек. Анан эми мамлекеттин коопсуздук алкагында карасак, мамлекеттин сырткы душмандары бар, анан ички душмандары бар. Азыркы учурда ошол мамлекеттин ички душмандары менен мындайча айтканда иш жүргүзүү, тырнакчанын ичинде мындай ошонун убактысы келип тургандай сезилип атат да. Анан чындыгында албетте биз түшүнөбүз, ар бир мамлекетте эле ушул күч органдары мамлекет таяна турган бел. Ошого бул аракеттердин бардыгын биз азыркы орнотулган бийликти күчтөнтүү аракетин алкагында карашыбыз керек. Мен оюмча. Анан агай Мадымаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон протоколун азыр негиз кылып атышат да. Анда ошол Мадымаров бийликте турган кезде ошол негизги фигурант катары ошол ишти чечип кое алат беле деген дагы ой жатат да. Буга сиздин пикириңиз кандай? Жогоруда белгиленгендей эле, жалпысынан бул мындай өзүнчө көрүнүштөрдө сезилген болгону менен бул жалпысынан ошол азыркы бийликтин оппозициялык маанайдагы саясий фигураларды кандайдыр бир тизгүндөө, аларды көзөмөлгө алуу багыт ошондой максатта жүрүп аткан жалпы бир компаниянын бир үзүндүсү деп айтсак болот да, Мадымаровдун чакырылып атышы. Албетте ушул саясий бир күрөштүн алкагында жүрүп аткан оппозициялык тарапты куугунтуктоо көп ушу чакырылып кандайдыр бир күнөөлөр тагылып аткан адамдарга кандай мындай кээлерине негиз бар күнөөлөгөнгө, жөнөкөй айтканда. Кээлерине көпчүлүгүнө эле негиз жок да. Ошол себептен көпчүлүгүнө эле коюлуп аткан күнөөлөрдү мындай жасалма түрдө жасалып аткандай ушундай бир сезим калтырып атат. Ал эми Адахан Мадымаров боюнча айтсак, чындыгында эле Мадымаров ошол эле мисалы Бактыбек Калмаматов же мына Оразайым Нарматовадан айырмаланып, бул киши бийлик органдарында жүргөн, өкмөттүн курамында жүрүп, жогорку кеңештин курамында жүрүп, кандайдыр бир чечим кабыл алуучу даражада жүргөн киши да. Ошон үчүн бул оппозициялык ишмерге мындай кандайдыр бир күнөөлөрдү таап илмекке илүү оңоюраак да. Анын ичинде ошол эле Адахан Мадымаровдун өз убагында ошондой орчунду документтерге кол коюшу, ошол документтердин ратификациясына катышып калышы албетте бийликке бир аны илип кандайдыр бир басым жасоого жакшы бир өбөлгө түзүп атат да. Анан чындыгында эле бул жерде менин оюмча түздөн түз биздин президентибиз Садыр Жапаровдун дагы кандайдыр бир ушул кырдаалга болгон мамилеси дагы роль ойноп атат. Эмнеге дегенде
Садыр Жапаров 2021 жылы октябрда пресс-конференцияда ошол чегара маселесине баа берип жатып, ошо Тажикстан менен чегара маселесин чечүүдөгү 3 негизги мындай жанагы тоскоолдук бар дептир. Ошонун ичинде бирөөсүн ошол 2009 жылы Адыхан Мадумаров кол койгон протокол деп күнөөлөп атат да. Бул демек шайлоонун алдында болгон заявление. Эми бул заявление Садыр Жапаров өзү айтып алгандан кийин бул заявлениени жолду таштаганга дагы болбой атат окшойт. Ошого бул ишти кандайдыр бир логикалык бир аягына чейин жеткирүү аракети жасалып атат. Анан чындыгында эле Адыхан Мадумаров албетте протоколго кол алынып коюлганы менен Мадумаров өзү деле айтып атат, ал протокол юридикалык күчкө ээ эмес деп. Бул жерде бул эми мындан аркы териштирүү дагы көп нерсеге мындай жарык чачат да. Бул жерде саясаттан сырткары юридикалык, укуктук гана баа берилиш керек деп ойлойм. Анан агай ошол эгерде Мадумаровду 2009 жылдагы протоколго кол коюлган боюнча айыптай турган болсо, анда ошол учурдагы бийлик төбөлдөрүн дагы мындай суракка чакырыш керек болуп калат да. Бул жагына кандай баа бересиз сиз? Менин оюмча бул дагы ошол келечекте бул азыркы козголуп аткан иштин баягы алдыга жылышындагы алдыга жылып аткандагы башка белгилерин дагы байкап көрүшүбүз керек да. Эгер мындан ары чындап эле ушул ишке резонанс жаратып, ошол протоколду эми баардыгыбыз түшүнүп турабыз да, протоколго обоснование керек болгон, анын үстүнөн бир кандайдыр бир комиссиялар иштеген, атайын ыйгарым укугу бар бир органдар иштеген да. Ошол тараптарды дагы ушул ишке күбө катарыбы, айыптоолучу катарыбы чакырса, анда бул иш чындап эле мындай негиздүү мүнөзгө ээ болуп баратканын байкайбыз да. Эгерде ал нерсеге жетпесе, Мадумаров менен эле чектелип калса, анда бул иш көбүрөөк саясий куугунтуктоо максатында козголгон иштей кабыл алсак болот да. Анан агай коомчулукта бул эми бир эле партиядан 4 депутаттын чакырылышы аябай кызуу талкууга чыгып атат да. Айрымдар ушул бул саясий куугунтук деп эле ачык айтып атышат да. Буга кандай баа бересиз сиз? Чындыгында эле мындай карап көрсөк, саясий куугунтуктун белгилери бар деп айтсак болот. Эмнеге дегенде, сиз өзүңүз белгилегендей, Бүтүн Кыргызстан партиясы улуттук таанымал бир лидердик даражага жеткен партия деп айта албасак дагы, бул оппозициялык маанайдагы партия. Бунун лидери Адыхан Мадумаров. Адыхан Мадумаровду биз билебиз, бул акыркы жылдарда бийликти сынга алган оппозициялык мүнөздөгү саясатчылардын негизгилеринин бири. Ошол себептен могул шайлоонун алдында Мадумаровго карата ушундай бир компроматтар табылып атышы, кийинчерээк эле мынабул Жалал Абадтын экс-губернатору Кыян Сатыбалдиев деген дагы бир себептер менен, күнөөлөр менен тергөө иштерине тартылып атышы. Бул демек ушул партияга кандайдыр бир басым жасоо аракети болуп атат деген жыйынтыкка келсек болот да. Мисалы ошол эле Аразайым Нарматова. Бул жерде албетте Адыхан Мадумаровдун масштабы жогору, бирок ал кишиден кандайдыр бир коркунучтар болуп, ол кишиден коркушса болот да. Анан эми Оразайым Нарматова эми бул жаш саясатчы болуп деле бели бышы элек, менин баам боюнча. Бирок бир партияга карата ушундай көбүрөөк аракет жумшалышы бул куугунтук деп түшүнсөк болот. Ага эми ошол эл көзүнө таанылып, эл оозуна алынып калган саясатчыларды мындай суракка чакырылышы менен бийлик эмнени далилдегиси келип атат? Менин оюмча, мисалы азыр бул жерде айтылып, Бекназаров дагы чакырылып атыптыр июнь окуялары боюнча туурабы? Эми Бекназаров чындыгында, Бекназаровду билебиз, биз жанагы Каймана аты бульдозер деген аты менен таандык болгон саясий ишмер да. Бул киши мындай кандайдыр бир бийликке каршы кыймылдарды уюштуруу, жанагы революцияларды уюштурууда мындай салымы бар, ошондой тажрыйбасы бар
жөндөмдөрү бар киши катары айтылып жүрөт да. Ошол себептен мен оюмча бул жерде бул кишини деле алдын алып тизгиндеп коюуга дейм, кичине тизгинге салып, буну текшерип, бийликке болгон баягы ниети түз экенин билип коюш үчүн мен оюмча чакырылып атат деп ойлойм. Анан калгандары, мисалы Бактыбек Калмаматов деген жигитибизди деле бул акыркы мезгилде ал дагы өз учурунда мындай саясий аябай радикалдуу сын пикирлерди айтып келатат азыркы бийликке. Буларды деле ошол тизгиндеп коюу, анан жанагы Садыр Жапаровдун өзүнүн болгон ушу Бактыбек Калмаматовго болгон козголуп аткан иш боюнча, ага коюлуп аткан айыптоолор боюнча комментарийине көңүл бурсак, ушул жерде деле кандайдыр бир деңгээлде бийликтин мотивациясы, бийликтин максаты эмне экенине кичине жооп дагы берилип атат да. Президент айтып атат, бул жаш жигит, буну мен конкурент катары деле көрбөйм. Бунун элде болгон колдоосу эч болбосо 10%га жетсе дагы мен чочуласам болот эле. Бул жөн эле саясий заказ аткарып аткан инсан, бунун артында саясий карт бөрөлөр турат деп айтып атпайбы? Ошол себептен уже өзүбүз байкап атабыз, президенттин бул комментарийинде эле бийликтин эмне үчүн бул иштерди кылып аткан белгилүү болуп турат. Башкача айтканда, кандайдыр бир даремети жогорураак саясий фигураларга таасир этүү, алардын бир оппозициялык маанайдагы ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу, чектөө. Анан агай буга чейин президентибиз Садыр Жапаров ошол шайлоого аттанып аткан мезгилдеринде айтканда, эч кимди мындай куугунтуктоо болбойт, сөз эркиндиги дайым болуп келген боло берет депчи. Анан эми мындай жолду эмес, башкача жолду тутса болот эле, ал берген убадаларын унутуп калдыбы өлкө башчы? Менин мындай баамда бул күтүлүүчү эле нерсе. Неге дегенде, башынан эле Садыр Жапаров жана анын колдоочулары президенттик бийликке умтулушкан. Ушул жол менен гана Кыргызстан өнүгөт деген көз карашта болушкан да. Ал эми эл аралык эксперттердин баасы боюнча деле азыркы биздин конституциябыз жөн эле президенттик эмес, супер президенттик мүнөзгө ээ да. Башкача айтканда, бийликтеги тең салмактуулук принципи бузулуп, толугу менен бийлик президенттин колуна өткөн да. Тең салмактуулук принципи бузулган дегенде эмнени түшүндүрөт? Сот системасы дагы, сот бутагы дагы, мыйзам чыгаруучу бутак дагы, аткаруучу бутакка, анын ичинде президентке таасир тийгизиши кыйын да. Демек, бул бийликтин логикасы өзү эч кимден көз карандысыз, өзү билген, өзүнүн түшүнүгүнө жараша саясий башкарууну ашырганга умтулган бийлик. Эми бул жерде түшүнүктүү эле болуп турат, мындай бийлик сын пикирди баары бир каалабайт. Сын пикир жагымсыз нерсе да. Эми Садыр Жапаров убагында ал нерселерди айтканы мындай күтүлүүчү эле нерсе да. Башка нерсени кантип айтат элге? Эл эркиндик, авторитардык режим, өзүн билемдикке каршы чыгып аткан элге будан нары дагы биз деле ошол эле жолду жолдойбуз деп айтканга негиз жок болуп. Бул эми саясий публикалык саясаттын бир ыкмалары да. Элдин алдына чыкканда кандайдыр деңгээлде популисттик, башкача айтканда ишке ашыруу реалдуу эмес бирок элдин кыялында, мүдөөсүндө жаткан бир баалуулуктарды элге жарыялоонун негизинде ишке ашат да бул саясат. Ошон үчүн бул нерсени ушул убакыт өткөндөн кийин Садыр Жапаров элди алдаптыр деп таянакка келишибиз деле мүмкүн. Бул нормалдуу нерсе деп деле таянакка келсек болот да. Азыр агай УКМК мисалы Нарматованы дагы 2 жолу чакырып дипломун айынан сурак берип чыкты. Анан бүгүн эле азыр эле белгилүү болду да. Бул Жалал абад университетин, Жалал абад мамлекеттик университетин бүткөндүгү тастыкталды. Ал жердеги ректорлук дагы тастыктап атат. Ал чындыгында эле окуганычы. Эми УКМК мындай өзүнүн аброюн жоготуп койбойбу мындай учурда?
Менин оюмча УКМКнын аброю ушул эпизод боюнча жоголуп кетет деп айтыш деле кыйын. Неге дегенде бул мындай кеңири эле саясий күрөштүн алкагында кеңири эле жайылган бир көрүнүш да. Ушундай бир негизсиз айып. Эми буга чейин деле УКМК жанагы ошол эле Орозайым Нарматованы 2021-жылы сентябрда деле кармаганда ошондой жанагы күнөөлөрдү таккан да, жанагы улуттар аралык, этникалык аралык, регионалдар аралык араздашууга чакырыктар айтылып жатат деген жөө мененчи. Бирок азыраак өтүп эле баягы коомчулуктун пикири менен бул күбө катары эле чакырылды деп туруп баягы биринчи айыптоосунан оңой эле баш тартып койду да. Менин оюмча бул эпизод үчүн да УКМКнын авторитети кетип калбаса керек. Анан вообще эми УКМКнын ишмердүүлүгүнө баягы авторитети кетип калды деш үчүн анда УКМКнын ишмердүүлүгүнө өзүнчө баа берилиш керек да. Менин оюмча ал эми атайын эксперттердин таандык суроого дейм. Ушул эле суроого байланыштуу суроодо президентибиз өзү Facebook баракчасына мисалы ошол эле Нарматованы сынга алып, ошол эле Адахан Мадымаровду сынга алып, өзү кайра жооп кайтарганы бул коомчулукта аябай эле мындай ажиотаж болуп сынга кабыл атат да. Өзүнүн деңгээлин көрсөтүп коюп атат деген сындар айтылып атат. Буга сиз кандай баа бересиз? Туурабы ошентип мындай дал эле убакыт өтпөй туруп эле жооп кайтарганычы? Менин оюмча бул жерде сиз байкагандай эле президенттин мындай суроолорго, мындай кырдаалдарга аралашуусуна мындай кылдат мамиле болуш керек. Президент кандайдыр бир өзү бул мен эч кандай тиешем жок, буга мындай укуктук негиз болгон үчүн бул кишилерге ушундай айыптоолор, күнөөлөр тагылып, иш козголуп атат деп айтып, ошол эле учурда кайта өзү ошол учурга көбүрөөк өзүнүн пикирин, комментарийин көбүрөөк бергендиги ал кишинин өзү дагы ошол нерсеге кандай бир деңгээлде аралашып атканы жөнүндө кабар берип коет да. Менин оюмча президентибиз мындай нерседен алысыраак болуп кону жакшы да. Менин оюмча вообще президент мындай ушундай болбогон ситуацияларга бардыгына аралашып, бардык нерсеге жооптуу болбош керек да. Президент стратегиялык, чоң масштабтууга гана, чоң милдеттерге гана жооптуу болуш керек деп ойлойм. Агай, жыйынтыктоочу суроом болсун. Эми мындай аракеттердин жыйынтыгы кандай сценарий менен аяктайт деп божомолдоп жатасыз сиз? Менин оюмча түшүнүктүү эле болуп калды. Менин оюмча ушул Орозайым Нарматова менен карата коюлган максаттар өтө эле мындай алыс кетүүчү максаттар болбош керек. Менин оюмча Орозайым Нарматованы чындап куугунтуктап камай турган деңгээлдеги саясий мындай коркунучтарды жараткан инсан эмес ал. Албетте мен түшүнүп турам, Орозайым Нарматова көбүрөөк бул ушул баягы бунун ишмердүүлүгүндө көбүрөөк Садыр Жапаровго, лично Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге сын көбүрөөк айтылып, анын үстүнө мындай эмоционалдык, ушундай бир мүнөздө көбүрөөк сын айтылган үчүн бул азыркы бийликти, анын ичинде конкреттүү түрдө ушул азыркы бийликтеги тандемди көбүрөөк гыжырына тийген фактор катары эле кабыл алышат. Ошон үчүн бул адамдын сынын бир чет мындай көзөмөлгө алып, мындай ичине оозун жабыш керек болгон. Ошол максатта эле бул иш козголду деп ойлойм. Ушу менен токтойт, менин оюмча. Эми эгер мындай бийликтин максатына карап ой жүгүртсөкчү, анан Бактыбек Калмаматовду дагы кичине ушинтип чоюп жүрүп анан чыгарышса керек. Эмнеге дегенде менин оюмча максат Бактыбек Калмаматовду тизгинге алуу менен ал аркылуу анын үстүндө турган кандайдыр бир ага бир мындай күчтен берип аткан, ага кеңеш берип аткан бир анын устаттарын мындайча айтканда ошолорду дагы бир тизгинге алуу максаты болгон да. Ошо менен токтосо керек. Анан ал эми Адахан Мадымаровду айтыш кыйын чындыгындачы. Көбүнчө мындай нерселер ошол эле убагында Каркыра боюнча дагы Адахан Мадымаровду күнөөлөп жүргөндө бул нерсе мындай көпне баягы
алыс кетип бир кылмыш иши козголуп сотко чейин жеткен эмес да. Менин оюмча бул деле азыр тем более бул документ эл аралык документ. Бул документти жокко чыгаруу же ага баа бериш үчүн эки мамлекеттин кызыкчылыгын эске алыш керек болот да. Ошон үчүн укуктук жагынан алып караганда Адылхан Мадумаровду ушул кырдаалга толугу менен күнөөлөп туруп камап коюуга чейин жетпесе керек. Эмнеге дегенде баардыгыбыз түшүнүп турабыз, бул жеке гана Адылхан Мадумаровдун демилгеси болбосо керек. Бул артында мамлекеттик бир комиссия иштеген, буга бир негиздеме жүрүлгөн, эки тараптык келишимдер болгон, ошонун негизинде гана бул протокол мүмкүн болгон да. Эми калган нерсе Адылхан Мадумаровдон дагы көз каранды. Адылхан Мадумаров канчалык деңгээлде бийлик менен кызматташканга даяр. Ошол нерседен дагы бул нерсе көз каранды болсо керек. Түшүнүктүү агай. Азамат агай, убакыт бөлүп биздин эфирге келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен Адил сөз программасынын бүгүнкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.